суроо Макулбек Усенбековичке. Сизди Аскар Акаев өзүнүн маегинде Кумтөр боюнча биринчи күнөөкөр деп атады да. Бул боюнча эмне айта аласыз? Анан 2003 келишимге басым жасап, 2009 келишимден элдин көңүрүн бурдуруп жатат деп айтты да. Бул боюнча да айта кетсеңиз. Сиздерге материалдардын баарын бердик. Жана 834 баракта 2003-2004, анан 2009-2017 боюнча бүт материалдардын баары турат да. 2003 жылы биринчи отурумдан кийин мен кетип калгам. Андан кийин Мыйзам чыгаруу палатасы 2 токтом кабыл алып, Центера компаниясы түзүлбөш керек, Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деген 2 токтомдун негизинде, анан 31 декабрда 2003 жылы өкмөттүн отуруму болбойт деп, дагы бир топ ошол убакта кетирген кемчиликтердин баарын изилдеп чыгып, 2007 жылы Атамбай Алмашашевичтин өкмөтүндө мен экономика жана финанс министри болуп туруп, ошолордун баарын далилдеп, 17% акцияны алып келип, 12% салык киргизебиз деген аракетибиз кийин тилекке каршы турмушка ашпай калды, анткени парламент тарап кетип калды да. 2009 жылды биз коргогондо жокпуз. Биз айттык, 2009 жылы бизде бул кенди кайра өзүбүзгө алып ала турган толук мүмкүнчүлүк бар эле. Биз ошол мүмкүнчүлүктөн баш тарттык деп атабыз да. Ал эми ал кишинин айткандарына мен комментарий бергеним туура эмес го. Ал киши өзү улуу киши болсо, анан эми бирок а кишинин айткандарын баарын угуп отуруп, мен ошол жылдары президент болгондой эле сезе баштадым да. Мен ошо чечимди баарын кабыл алгансың. Дагы бөлөк суроолор болсун. Микрофонду кошсоңуз угулбай атат. Угул атабы? Акылбек Усенбекович, суроом сизге. Жанагы сиз айттыңыз. НТС телеканалынын Нурзада Сыдыкбекова. Сиз айттыңыз, алтын сатууга тыюу салынган турат деп, ошол боюнча кененирээк айтып, алтын сатууга. Сиз айттыңыз, жана өзүңүздүн докладыңызда алтын сатууга санкция киргизүү мүмкүн депчи. Ошого кененирээк токтолуп кетсеңиз. Жок, биз прессадан угуп атабыз да, что алтынды кыргыз алтын кийин эч жакка сата албай калат деген бүдөмүктөр болуп атат дегенге биз так жооп берип атабыз. Алтынды кыргыз мамлекети каалаган жерге, каалаган объемдо сата алат. Буга эч ким тыюу салган жери жок. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күнү мурун улуттук банкка улуксаты жок эле, финансы министрлигинде улуксаты жок эле, сатып алганга биз ошо улуксаттардын баарын берип атабыз. Экинчи этабында бөлөк банктардагы, биздин жарандардагы ошо алтынды сатып ала турган механизмин иштей баштадык. Комиссиябыз 3 айдын ичинде бүткөнгө чейин биз ошо механизмдердин баарын кыргызстандыктарга тартуулайбыз да. Мен жеке оюм боюнча инсан катары, экономикада көп жылдан бери жүргөн катары, золотовалютный резервдер улуттук банкта эле эмес, ар бир үй бүлөдө болуш керек да. Анан Кудайдын берген алтынын Кыргызстандан чыгарып ийбей, улуттук банк болобу, биздин коммерциялык банк болобу, ар бир үй бүлөдө болобу, ушу алтынды сактап калайлы дегендин үстүндө иштейбиз да. Бул жерден кабатырлык эч кандай болбош керек. Механизмдин баарын иштеп, биз 2007 жылы эле Атамбаев премьер-министр болуп турганда, Кумтөрдү балким алып калсак эмне болот дегенде, мен финансы министри катары кыргыз алтын менен бүт механизмдерин иштеп бүтүрүп койгонбуз. Ошо жылдары эле 25 миллион доллар револьверный кредит берип, алтынды алып сатып, кайра алтынды алып сатып, ошондо үйрөнүп алганбыз. Азыр муну биринчи жолу жазаган жерибиз жок. Анан 2-3 күн мурда Центра Голдтун башчысы Скотт Берриди айтканда, жанагы эл аралык арбитраждык сотко жеткенде, жана арбитрди таандоого 28 күн бар. Андан кийин биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз, бирок соттун чечими менен тыюу салабыз дейт да, ал кайсы тыюу салуу жөнүндө сөз кылып атат? Сиздин маалыматыңыз барбы? Ал боюнча биз эл аралык юристтердин баарын алганбыз. Менен биз Госкомиссиянын милдеттери бөлөк да. Биз милдеттерди ошо биздин мыйзамдардын баарын бузган боюнча, өкмөттүн токтомдорун таптакыр аткарбаган боюнча, жогорку кеңештин токтомдорун аткарбаган боюнча фактылардын баарын изилдеп чыктык. Эгерде сот боло турган болсо, анда кыргыз алтын, анан өкмөт катуу даярданыш керек да.
кандай санкциялар эмне болуш керек экенин аны биз жана юридикалык компаниялардын баарын алганбыз. Балким кийинчерээк Теңиз мырза дагы толуктап берип коет да. Рахмат. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги, Ильяман Карымшаков. Азыр биз Кумтөрдү убактылуу сырттан башкарууга өткөрдүңүздөр. Буну кантип түшүнсө болот? Бул элге бир кыскача түшүндүрүп берип коюп, сырттан башкаруу деген эмне, кантип башкарат, эмнеге укуктуу болот? Тилекке каршы 2009 жылкы мыйзамдар менен ратификация парламенттен өткөзүп алган. Биздин комиссиянын бүтүмүндө турат. Парламенттагы, өкмөттагы кичине өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн чекке чыгып кетишкен. Анткени эл аралык договор деген бул бөлөк өлкөлөр менен же эл аралык финансылык институттар менен болуш керек деген биздин мыйзамды бузган деген бүтүмгө келип, бул мыйзамдарды жокко чыгарыш керек деген сунушубузду парламентке дагы, өкмөткө дагы биз бердик. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жерде жазылып калган экен, бирок соглашениеда бүгүн иштеп атат да. Биз комиссияда бизден кетпесин, кыргыз өкмөтүнөн бизден кетпесин деп, биз ошо ал жерде жазылган экен, закон өзүнө пункт жазып алыптыр. О стабилизации законов Кыргызстан тарабындагы 2009 жылда алган мыйзамдардын баары иштебейт. Биздин ошо 2009 жылдагы соглашенияларыбыз гана иштейт деп. Ошондуктан биз 2009 жылга чейинки мыйзамдын баарын анализдеп көрдүк. Ошондо 1992 жылы концессия жана концессиялык ишканалар жөнүндө мыйзамда бир пункт бар экен. Буга өзгөртүүлөр 2004 жылы кирген экен, бирок ошо 2009 жылга чейин мыйзамыбыз иштеп атыптыр. Концессия деген бул эми аренда да. 50 жылга убагында арендага алып алган экен, бирок арендага бергенде биз деле айына баланча төлөйсүң, муну мындай кыласың, машина берип атсаң, машинемди ремонт кылып, татнакай кармап турасың деген милдеттелер бар да. Ошо милдеттемелерди аткарбаган учурлардын баарын биз далилдеп чыктык. Мына экологияны бузган боюнча, салыкты төлөбөй койгон боюнча, ошолордун баарын карасак, адам баласынын коопсуздугу боюнча, алардын өмүрүнө зыян келтирген учурларда анда өкмөт ушу компаниянын жумушуна киреше алат экен да, административно-хозяйственной деятельностуна. Үч эле нерсе болгондо киреше алат экен. Биринчи, адамдын өмүрүнө зыян келтире турган болсо, бул биринчи жолу. Экинчи, экология боюнча, мына көрдүңүздөр, нарушениянын баары далилденип, көзүбүз менен өзүбүз көрүп келдик. Мына Теңиз мырза азыр чыгып атат, баарыңыздарды өзүңүздөр көрүп келиңиз. Экология кандай кылып талкаланып атканын. Сиздер эми Google'да баары бар да. Ошондо базып көрсөңөр, ледниктердин үстүнө атыбалдар кайсы жерде бар деп бассаңыздар, Кыргызстан гана чыгат да, дүйнө жүзү боюнча. Мындай бул экология боюнча дагы бесспорно. 19 кишибиз каза болуп, 66 кишибиз майып болду. Ошо боюнча берген сунуштарды, экотехинспекция, экология берген сунуштардын бирөө аткарылбайт экен да. Мына ошонун баарын далилдеп бүткөндөн кийин үчүнчү случайыбыз болсо, өкмөттүн берген ушу экология анан коопсуздук боюнча сунуштар аткарылбаса. Ушу үчөө болгондо, бул да үчөө тең дал келди, анда убактылуу башкаруучуну киргизип, анан эмне үчүн экология боюнча, коопсуздук боюнча иш аракеттер болбой атат деп так анализдеп чыгып, анан өкмөткө сунуш бере турган механизм бар экен. Биз ошо механизмди киргиздик да. Мына ошонун негизинде азыр Теңиз Бөлтүрүк өзүнүн программаларын баарын иштеп чыгат, көрөт, байкайт. Андан кийин мына биз да 3 айга өзүбүздүн жумушубузду узартып алдык. Баарыбыз бирдиктүү түрдө акыркы чечимди кабыл алабыз. Мындан ары кандай болот? Ал боюнча Теңиз мырза айтып берди.